Яңарсың деле кыргыз. Пайда болуп калды. Бара албай калдың. Кодул болуп калдыңыз. Жарым жылдан яна келди көндүрдүк. Жүрөгүңүздөгү сүйүү өзгөрдү. Менюну монтеле көчөгө жазып коет. Өзбекстанга, Казакстанга барып койгон, концерт койгон кодулдар барбы? Темир Бирназаров режиссер бар го, Белгис маршруттун режиссер тарткан. Жана сиз жол салынып алып, Элге аябай популярный болуп кетти. зал толуп, ушунчалык канча батпай калгандар да болгон. Как будто түштүктү шылдыңдайт дегендей эле кабыл алып алышты. Баштан аякка өзүңүз катышкансыз. Түндөсү да туруп алып эле жакалап эле берди, турбайсыңбы деп алып ошентип калды. Ошондо кара списка кирип калган Ошондо чоң болчусузбу? список деп коесуң. Сен да тууган деле калбай калган. Чоң көп кишини айттым. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн студияда мен Шархан Айдарова. Бүгүн бизде студиябыздын коногу белгилүү Кудул агабыз, Борончо агабыз келип отурат. Саламатсызбы, Борончо ага? Саламатсыздар, кандайсыздар? Кош келдиңиз. Рахмат. Бүгүн сиз менен сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө кенен сөз кылсак деп турабыз. Биринчи эле сөздү жакында боло турган концертиңиз жөнүндө сөз кылсак, кайсы күнү, кайсы жерде болмокчу? Мурунку концерттериңизден эмнеси менен айырмаланат? Assalomu alaykum жалпы көрөрмандар, күлкү өр күйөрмандары, барыңыздарга ден соолук. Анан орозоңуздар кабыл болсун, кармай өткөн орозо менен кабыл болсун. Баягы тиги кече орозодо оозу аштырып чакырышат го. Кайненеси баласы менен келин өзүнчө жашайт экен, аны оозу ачарга чакырыптыр да, келип бизге үйдөн келип оозу ачып кеткиле деген. Эми кайненесинин ою боюнча баягы келини чакырса, кел эртерээк кел тамак жасаганда чогуу оозу ачабыз деген ойдо чакырса керек го. Анан келини болсо апам оозу ачарга чакырып атат деп баягы 5 мүнөт калганда келишиптир да көчкө. Эштен келип эле кирип келип эле учурашып эле апам эмне кыла кылайын дептир да. Десе апасы ачуусу келип мынтип коет дейт. Эми эмне кылма кылайын, азан айт деп коет дейт. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун, оозу ачтыргандар андан дагы көбүрөөк соопторго ээ болгула дегендей. Кыргыз элисе тынччылык, токчулук болсун. Мен бүгүн сиздердин студияга чакырып, YouTube каналда мына баарлашалы деп чакырган экенсиздер. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Дагы көп чыгармачыл инсандар келип, жакшы маанайын тартуулай берсин ар кандай өнөрдө. Ар бир талант өзүнчө айырмаланат да. Ар бир ошон үчүн элдер аны жакшы көрөт. Ошонун чыгармачылыгына өз күйөрмандары бар дегендей. Анан эми күлкү күйөрмандарына дагы бир жолу ассалому алейкум. Биздин Тынар экөөбүздүн концертибиз 25 апрелде спорт сарайда болот. Орозодон кийин концерт кылганбыз. Ошол орозодон бир сыйра карап бүткөндөн кийин анан депчи. Анан ошол 25-ден кийин эле кайра ошол түштүк тарапка 28-ден баштап 27-синен баштап Токтогулдан өйдөгөстө, анан май айында Ошто концерт коебуз. 5 майдан 9 майга чейин. Бир сыйра тур болот да, 15 күндүк. Андан кийин майдан кийин баягы бүтүрүүчүлөр болуп калат. Да 1-2-3 жерлерге дагы барабыз. Анан майдан кийин ошо концертибиз токтойт өзү негизи. Ондорунда бүтүп калса, андан кийин кел ошо Нарын Ысык-көл майдын 25-лерине чейин ошол болуп калат. Чоң эми бизде эме да. Кыргызстан аябай кичинекей да. Концерт кое турган жерибиз Бишкек, Ош, Жалал Абад, анан Нарын, анан Ысык-көлдүн борбору эле болуп калбаса, башка жерге кое албайбыз. Ошол себептен биз тиги казактардай, өзбектердей болуп баягы материалына дагы үйдө боло албайбыз. Анткени себеби адамдын санына жарашат экен да бул. 32 миллион бош керек өзбектер, 28 миллион казактар. Өзбектердин артиси эле 1 миллион экен да. Анан кийин биздики болсо мындай эсептеп күлүп калабыз. Бизде мисалы 7-8 миллион болгон болсок, анын 1,5 миллиону кемпир чалдар бала бакыра менен кемпир чалдар болсо, 2 миллиону ар кайсы 80ден ашык улут жашайт да, башка улуттар болсо, 2 миллиону сыртта жүрсө, бүт СНГ, бүт чет мамлекеттерден. Анан ар жакта 1 миллиондой эле көрүүчү экен да. Анан 1 миллион көрүүчүнүн дагы региондорго бөлгөндө, региондорго бөлүп, анын арасынан дагы
көп болсо эле бир ушул 300-400 миң эле көрүүчү эместечи. Аз экен. Ошондо биздин концертибизге ошолор эле кайталап келип көрөт. Келип жүргөн адамдар. Сүйүүчүлөр экен, көрөрмандар экен да. Ошолорго аябай жакшы салам айтам. Өзгөчө калгандар талаада болот экен, бошой калат экен. Ошол себептен Борборго бир жылда бир эле концерт коебуз. Бирок Ош жалалап аткан ай сайын концерт кое беребиз. Биздин зрителибиз аябай Ош жалалап аткан эл көбүрөөк эмеспи? Баягы тиги Тынар айтып калат го, биздин тиги үйүбүздү салып берген, машинебизди алып берген деп Ошко каршы ошентип калат го. Ансарындай чындап эле биздин тиги материальный жактан колдоо көрсөткөн спонсорубуз эле көрүүчүлөрүбүз түштүк тарапта негизичи. Анан Россияга да кыдырып барып концерт коюп калабыз. Анан эми мен Россияга бара албай турган болуп, Тынар өзү бара турган болуп калат көпчүлүк. Ошо Россияга барбай калганыңыз жөнүндө былтыр Москвага барып, акыркы жолу былтырбы, адашпасам же мурдагы жылы концерт койгонсуз, эл аябай көп келип анчлап болгон. Зал толуп, ушунчалык канча батпай калгандар да болгон. Анан ошол концертте сиз баштан аяк өзүңүз алып баргансыз. Өзүңүз ырдап, өзүңүз күлдүрүп, баштан аяк өзүңүз катышкансыз, өзүңүз алып баргансыз. Ошондо мен абдан баа бергем. Негизи бул бир концертте баштан аяк алып барыш үчүн чындыгында өтө чоң талант керек. Эмгек керек. Эмгек керек. Анан элдерге абдан жаккан, баалашкан. Көпчүлүк ыраазы болгон. Кармап туруш да кыйын да 2 саатка чейин да. Ооба. Ошондон кийин деле аны көп өтпөй эле ар кандай темаларда резонанс болуп эле барбай калдыңыз, ошол жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Эрте менен ойгонгондо эле баштайт. Ай турбайсың, таң атпай эле. Сен барганча алдыбызга бирөө туруп алсаң жүрөт экенбиз да түшкө чейин сүйлөлүп эле. Эртең сен туруп турсаң биз аркасынан барып биринчи туруп алсаң анан кийинкисинде да барып биринчи туруп алат элек го. Столовойго барып терезенин түбүнө отурайын дедим эле, бир аксакал отуруп алыптыр. Өзүнүн ордун билбейт экен, талашып атат кайра. Барып отуруп алсаң эле кечетен бери местаны бербей атат. Башталды. Ал мындай болуп калды. Келгенден кийин Жаңы Ордо деген газета эми сиздерге окшоп баягы сурайт, интервью сурап калышат да. Анан Жаңы Ордо газетасы чакырып, кандай гастрол каяка бардыңар деген ушундай суроолор болуп калгандан Россияга барып келдик. Дейм анан Россияда кандай сиз болсо эми тегеректе аралашып жүрүп, мигранттардын баягы биздин бир туугандардын жашоосуна аралашып көрүп калдыңыз го. Анан эми бияктагы журналист кыздар көргөн эмес, анан кандай болуп атат, кандай жашоо деп сурап калды. Анан дегенден анан мен баягы мурдагы учур менен азыркынын айырмасын айтып калдым да. Россияда мурда бир 15 жыл мурда, 20 жыл мурда барганда аябай кыйын болчу. Анткени ал кезде жаңы барышып, анан аякындагы баягы мигрант деп сырттан келгендерди эле текшерип, кармап, ушундай күчөп кеткен учур болчу да. Магазинге чыгалы десе дагы милиция кармап алат, пропискаң деп кармап алып кетип калат деп ушинтип корккон учур болчу. Анан кийин аябай отурукташып, анан орустар дагы бизди кийин түшүнүп, жакшы кабыл алып дегендей. Анан ошону мен мактанып айткан болчумун да. Ой, өзгөчө Москваны айттым. Москвага барсак, кайсы жер болбосун, аэропортпу, темир жолбу, магазинби, гипермаркетпи, супермаркетпи, дегеле эмне кайсы жерде болсо, ошонун баарында кыргыздар иштейт. Анткени Москванын өзүндө эле 800 миңден ашык кыргыз бар да азыр. Ошондо дагы каттоодон өткөн. Катталбаганын алганда 1,5 миллион эле өзү Москвада жүрөт. Анан ошону айтып калдым да. Анан кыргыздар өзү мындай жөндөмдүү эл болот экен. Бир нерсеге тез көнөт, тез кабыл алат. Анан ишеничтүүрөөк дагы. Ошол себептен орустар ишенип директорлукка чейин көтөрүп атышат. Ошол жакта жүрүп чоңоюп, ошол жерде төрөлгөн дагы балдар 20га чыгып калып атпайбы, 20 жылдан. Спортсмен болуп атышат, илим жагынан дагы баардык ийгиликтерди жаратып атат. Орустардын атынан мисалы спорт жагынан дагы көп мындай чыгып атышат деп койгом да. Мактайм да. Мактап койсом, анан үстүнө кыргызда мындай сөз бар го. Ой, бияң карасаң деле кыргыз, тияң карасаң кыргыздар басып кеткен деп ушентай дейм да. Десем аны отурукташып жайгашып калган да. Аны кыргыз үчүн сүйлөйсүз да, басып кеткен деп сүйлөйсүз да десең, аны Кактус деген сайт бар, кичине чагымчыл.
алар алыптыр да орусча которуптур дагы басып кеткен дегенди захватили кылыптыр да. Орустар захватили, ушунда кыргыздар орустардын баары эле басып алып эле керек болсо орустардын дагы спорт тияк бияк ийгиликтерди кыргыздар жаратып берип атат деген политический эме менен бурган экен дагы. Мен еще сүрөтүмдү чыгарып туруп анан саясатчы деп коюптур. Анан концерт коюп кийин барбадым. Ошондо концерт коюп концерттин алдында эле тияктан ФСБдан бир полковник келди. Удостоверениесин көрсөтүп эле ушундай мына деп сайтты көрсөттү. Мына сенсиңби деди. О, менмин дедим. Анан мен айттым, бул мен чиновник эмесмин. Мен артистмин. Мен болсо өзүбүздүн бияктагы туугандарыбыз жөнүндө эле тамашалап, алардын эмелери жөнүндө айткан болчумун. Силердин саясатыңарга вообще тиешеси жок деп айтам да десе. Макул деп эле кеткен. Бирок результат үчүнбү, эме үчүнбү, короче алып киргизип коюштур. Ошол бойдон мени башка жакка да аябай аракет кылдым. Бул жакта миграцияга да кайрылдым, издетип көрдүм. Эмесе баары Facebook'a барып такалат экен. Пограничниктен дагы тияк. А Facebook жооп бербейт экен. Ошондо кара спискке кирип калган болчу. болчу. Ошондо чоң список деп коесуз го, ошо кара тизмеге киргизип коюп, ошентип Россияга барбай калдым. Азыр Россияда чакыргандар, тойго чакыргандар, концертке деген. Тынар азыр бияктан концерт чогуу даярдайбыз. Бирок тияка барганда Тынар уже мен ордуна башка балдарды алып, баягы даярдаган интермедиалыбыз бар, тияктан ойноп калып атат. Анткени мен бара албай калдым. Ошондой шарт болуп калды. Анан башка Россиядан башка жактарга бара беребиз, башка чет өлкөлөргө. Бул реликт жер семирткичи өсүмдүктү жана жердин нымдуулугун сактайт, ар кандай оорулардан, стресстен сактайт жана үшүктөн сактайт. Жашыл китептин ээси Хорватияда өткөн конкурста алтын медаль уткан. Эң негизгиси таза, накта 100% органикалык жер семирткич. Түшүмдүүлүктү бир канча эсеге жогорулатат. Эгер сурооңуздар болсо, биздин төмөндөгү телефондорго кайрылыңыздар, бардык суроолорго ошол жактан жооп аласыздар. Тынар экөөңүздөр абдан жакшы тандем болуп чыгып каласыздар. Ошол тандем кандайча пайда болуп калды? Идея кимдики эле? Üstün yapsаңар мен коркосуңар баанын ичинде кандай? Жок болбойт. Жабыш керек да. Үстүн жапма болбойт, мындай шабададам, шамал кылып, маза кылып отуруш керек, көзүң ачып кеткен жошонун ичине отура бергенден керек. Таза жакшы да. Жок эми ушуну кээ бир ушун туура эмес ойлойт да. Туалет өзү дүйнөлүк мындай маданияттын бир немеси да, билген адамга. Тармаңыздарга мына кече таласка барганда деле көрдүңүз, чүйдө деле туалетке мына өстү, ошту, жаллап атта өзгөчө мына башкача карайт да. Любой адамга жакшы да. Ичке кылып стяжка коюп койсоң, таза барып келесиң, таза келесиң, конок келсе деле жакшы. Анан силерди билбейм, таш атышасыңар баягы эмне беле, анар жерге таш таштап коюңар. Бул ар бир айдын 6-сы деген Рахман агайыбыздын проектиси. Негизи бул проектиси Рахман агай жазган, ичиндеги сатиралар көп жазган, бирок бул проектти өзү Рысбек Жабиров деген режиссер бар. Ошонун проектиси болгон. Ал Украинадагы жума сайын коет экен деп калды. Жума сайын жаңы концерт коет экен дейт. Анан биз айттык, жума сайын жаңы концерт кое албайбыз, ал үчүн жазыш керек. Бир айда бир концерт коюп турсак деле, жаңы концерт койсок деле өтө чоң ийгилик. Мурда деле биз бир жарым жылда бир жаңы концерт коючу элек, эми азыр ай сайын койсок, анан эл келеби келбейби вопрос бар, көндүрөбүз дедик. Анан өзүбүз чыгым болуп, жарым жылга чейин арендага эптеп, жаап, антип-минтип келип, ушинтип жүрүп анан жарым жылдан анан келди көндүрдүк. Ай сайын жаңы концерт коет экен да, анан Бишкекте келе баштады. Жаңы концерт дайыма Рахман агай өзү жазып берет эле. Ошону менен дайыма чогулуп алып, баарыбыз ушул жерден Абдылдабайке Рахман, Жамбул, анан жаштардан Тынар менен Рысбек Жантөрөев экөө катышкан. Анан менин мурда Талас Миң деген бир конкурс болуп калган, ошондо куудулардын, ычылардын баары концерт болду. Ошондо мен барып бир түндүк түштүк деген сатирам бар болчу. Мен муну жалгыз айтат элем. Биз жакта мындай, түштүктөр тигиндей, нарында болсо кафелер мындай, менюну монтип эле көчөгө жазып коет. Тиги лагман, манты, шорпо, аптол, солидол, бензин деп эле кош эле бир эле менюну эшикке эле жазып коет. Деп анан ошолорду айтчумун. Анан жанагы
Туалет жөнүндө айтып калганым идеясы ал эменики болчу. Темир Бирназаров режиссер бар го, Белгис маршруттун режиссер тарткан, кыйын. Ал кино кылып тартам деп аткан экен. Бизде нарында жана туалеттин фильми тип жарымынан отуруп алып, бир киши отурса башы чыгып кой, отурса бир атчан өтүп барат. Салам алейкум деп учурашып кеткен да тиги менен. Анан алейкум ассалам деп учурашып ошентип өтүп кетет деп ошону айтып күлдүрүп калды да. Анан деп анан мен ошо неметип анан кийин аны өөрчүтүп, көбөйтүп, анан кийин мен тынарга айтып калдым. Мен жалгыз айтсам көп мындай эме эффективнирээк болуп атат. Кел экөөбүз мына айтышалы. Мен силер жакта деп айтайын, сен биз жакта деп айтасың. Анан экөөбүз айтышсак, анан кийин баягы интригага жакын да өзүчү. Анан кийин экөөбүз ошол бойдон анан кийин баягы мен мурда ошо сатирамды айтып жасап чыктык дагы, айтыштык. Айтышкандан кийин анан ошол эки эмеге элге аябай популярный болуп кетти. Бирок ошондо Жабировду тамашалап күлүп калды да. Сен ушу сатираң менен сен өзүңдү деме көтөрбөй эле, сен ушул сатираң менен авторитетиңди түшүрүп аласың түштүктө деди. Анан неге десем, анткени көпчүлүгү тамаша деп түшүнбөй, бизди шылдыңдап атат деп түшүнөт деди. Ошондой эле болду бирок. Ошондой болду, потому что эгерде эл ошол сатираны мен мурда өзүм жазып айтып жүргөн сатира катары түшүнүп кабыл алса, андан мурда деле бул өзүкү жакты деле айтчы, биякты деле айтчы десе, анда туура тегиз калыс кабыл алмак да. Бул жерде тынар экөөбүз айтып чыккандан кийин бул популярный болуп кеткенден кийин түштүктө мен дайыма түштүктү шылдыңдап аткан адам катары кабыл алып калды. Ошонусу жаман болду да. Ошону менен мени жаман көрүп калышты. Демек Рысбек Жабиров туура анализ кылган. Анализ кылды. Ошондон кийин кайра мен ошондон тынар аябай эме популярный болуп кетти. Мен ага мындай как-то толчок бердим да. Бирок мени түштүк жаман көрүп калды да. Азыркка чейин эле түшүнбөгөндөрү бизди шылдыңдайт деп түшүнөт. Негизи мен салыштырмалуу гана тарбиялык мааниде өзү жактагыныкын мен тынарга айтып берип атпайбы, моюнду айт депчи. Аны билишпейт да. Ошону менен кийин мени мындай көп байкадым да. Сен биз шылдыңдайсың деп мени жаман көрүп алышты. Жанагы ролуңуз бар го, значит ал андан демек андан кийин болгонго жана сиз жолук салынып алып. Жок, ага чейин болчу. Ага чейинби? Ага чейин ошол айтып атпайбы, мен өзүмчө жалгыз айтып неме болуп жүргөн учурда аны Рахман экөөбүз ойногонбуз. Мен анын кемпири болуп, андай айтсас ошондо мен жалгыз айткан жана түндүк түштүк деп айтып силерден үмүт эткен, анан жана көмгөндө уктап калсаң, кат уктап калсаң түшкө чейин көмүп коюп турай деген сыяктуу тамашалар бар. Ошолордун баары ошол Рахман агай менен мурда ошол ар бир айдын алысында экөөбүз чоң интермедиал ойногонбуз. Анан айтышып чыккандан кийин, тынар экөөбүз айтып чыккандан кийинкиси анан ошол популярный болуп кетти. Анан ошондон кийин экөөбүз анан ошондой стилди кармап алдык, айтышмай кылыпчы. Анан дагы өөрчүп кетти ошо бойдон. Анан башка нерселерди сен айтсаң, силер жакта кандай болуп атат, биз жакта мындай болуп атат деп атып эле анан башка нерселерди дагы алып чыга баштадык. Мүмкүн кийинки тамашаларыңыздан түштүк эли туура түшүнгөндүр. Жок, бирок ошол бойдон эле кабыл алып кала берет экен да. Жана терс каарманды ойногон адамды жаман көрүп алышат го. Ошол сыяктуу эле мени как будто түштүктү шылдыңдайт дегендей эле кабыл алып алышты. Ошол бойдон болду. Мен убакыт өткөндөн кийин түшүнгөндөн кийин балким туура кабыл алат болуш керек. Негизи тамашаны жалпы элге мындай тарбиялык мааниде болсун үчүн алып чыгабыз да. Жертвить этип кылат экенбиз кээде ошентип. Бирок түштүк эли кеңпейил эл, мен ойлойм, туура түшүнгөн убак келет деп. Анан каарман деп калдыңыз. Каарман демекчи сиз Борончу Кудайбергенов Куудул дагы, Ырчы дагы, жана актер дагы болуп кетет. Сиз ойногон ролдордон ушу элдин эсинде калганы, кичинекей эпизод болсо дагы элдин көпчүлүктүн эсинде калган Айыл өкмөтү фильминдеги ролуңуз. Кыска, бирок адамдын эсинде кала турган эпизод. Ошого кандайча тартылып калдыңыз? Режиссер Эрнис Абдыжапаров агайыбыз Айыл өкмөт деген кино тартам деп, ал өзүнүн стили, өзүнүн форматы ошондой эмеспи? Кыргыздын мүнөзүндөгү айылдагы окуяларды чагылдырат го.
Allahu Ekber, Allah. Allahu Ekber. Ras. Ана айыл өкмөтүнө деп тандап ошентип эме болуп калган экен, анан катышпайсыңбы деп калды. Мен мейли катышайм, эмне кылайын десем, молдону ойноп бер деди. Анан мен эми айттым, молдо болбосом кандай ойнойм деп. Анан ойной бер деди, анан макул деп ошол ролду берди. Анткени себеби мен намаз окуп эме кылып жүргөнүмдө анан жолугуп калганда сүйлөшүп, дин жөнүндө өзүмдүн ойлорумду айтып ушинтип калам да. Сен анан ошондон эметсе керек, ушул жагын деп. Молдонун ролу ошо мурун сизге чейин эле ошондой бар беле жазылган же сиздин именно өзүңүзгө арнап жазылганбы? Жок. Рессор айылда молдо жөнүндө жанагы ошол айылдын ичинде йогага баптист болуп жүргөн да бирөөсү бар эмеспи? Ошол кыскасы айылдын ичинде бүт бар, коммунисти да бар, демократы да бар, демократ тиги Жамбулага эмеспи. Ошентип бир айылдын ичинде ошол нерсени чагылдыргысы келген экен да. Бирок чындыгында жакшы жаралган. Анан ошол менен анан кинонун кызык жери бар да, кинодо профессиональный кинолордо ошондой дем. То есть ким кайсы ролду ойносо ошого атайын ошонун кийими тигилет, даярдалат. Анан кийин ошону кинонун учурунда тартылып жүргөндө кийип жүрүшүң керек деген талап коет. Мен күнүгө эртең менен кандай молдо болсом ошол эле молдонун эле кийимин кийип жүрүшүм керек. Образга кириш үчүн. Образга да кириш керек, кийимге да көнүш керек. Мисалы жана милициянын ролун ойной турган болсоң, милициянын кийимин мурда кийип көрбөсөң, шапкасын делет же отурбайт, же кие албайсың, колдой беле, бир жерде погондору деле эметпей эле отурбай эле ушинте берет да. Аны кечке кийип жүрө берсең, өзүңө кийип, психологияң көнүп, баскан турганын баары уже өзүңө толук эметип калыш керек да. Ошондой, ошон үчүн мени онда болгондо 70ке жакын артист тартылып атабыз да. Көк Мойнок деген көлдө кетип аткан айылга мында бурулган жерден тартылганбыз. Мектепти эмеге аренда калып, 8 жылдык мектеп экен, ошол ар бир класска бөлүп жаткырып, бир куудулар бир комнатада жатканбыз. Анан баргандан баштап эле жанагынтип кийинип жүрөсүң дейди да. Анан мени тааныбаганы бар дегендейчи. Анан көпчүлүгү жанагындай адам эмеси психологиясы да. Күндө эле эртең менен турам, эрте туруп алып азан айтам, анан намазымды окуйм. Мен азан айткандан кийин реестр күтүп турат, анан ийим азан айткандан кийин турат, анан ойготот, баштадык жумушту деп. Анан келе намаз окуп жүрсөм, баары эле көрүшөт, анан баягы эмен молдонун кийими менен эле жүрсөм, анан баары эле ошондой кабыл алып алышыптыр да, мен молдо экен деп элечи. Баягы көз менен күндө көрүп жүрсөм. Анан ооруп же бирөөлөр үмүт кылса, мага келе дем салып коесуң деп эле келишет. Мен дем сала албайм. Эмне дем салам силерге? Сен мага дем салып коесуң, сен дем салып, Куран окуп атпайсың тигинден. Макул да анан отургусуп алып анан Куран окуп антип менден эмес, мага шифа Алладан деп анан эметип коем, кээ бирөөсү деп баягы жеңилденип эме болуп калышат өзүнчө. Анан бир күн суббота воскресенье биякта аппаратым бар болчу. Бир суббота күнү дискотека кылып коеюн деп анан бияктан аппаратымды алып барып дискотека уюштуруп берип, баягы эмелерге, чыгармачыл инсандарга. Анан ошол 2-3 айылга концерт уюштуруп, койго. Организаторлук жайым бар да. Аякчага концерт уюштура коюп, бир кой бересиңер, короче, толтур артисттер бар, каалаган кырдап берет деп. Анан бошурактан жүргүлө кечинде концерт коюп келесиз, айырга барып концерт коюп, анан бир койну алып, келип анан бияка союп, анан сойгон. Бир концертке бир койбу? Бир концертке бир кой деп ошол койшун айыл өкмөттөрүнө сүйлөшүпчү. Анан алардап келип анан союп, анан кийин майрам кылыпчы. Анан кечине дискотека кылып, анан өзүм мындай эле кийим, молдо кийимин чечип коюп, мындай кийим эметип алып, өзүм дискотека коюп, өзүм мындай эле өзүм отуп эле бийлеп жүрсөм, баары эле мени мынтип карашат, молдо жинди болуп калган деп элечи. Анан бир күнү тийише беришет да. Эртең менен күмөндөр эке тийишип калды. Сен уктатпайсыңбы деди. Бир эмеде класста жатасыз да. Кичинекей эле класс ушундай эле катарында мындай жатасыз. Өзү эле эштен киргенде ушул эле территория да. Мындай тегерек катар менен жатабыз. Анан күмөндөр эке мынтип калды. Сен түнчүндө туруп алып деле намаз окуй берет экенсиң да, уктатпайсың кишини.
Мен билишимче 5 маал намаз окуйт. Сен чода 6-чы жолу окуй атасың деди да меничи. Ана мен түшүндүрүп атам да мындай. Сизге түшүнүктүү болсун үчүн Күмөндөр байке, бул тахажжуд деген намаз бар. Түн ортосунда окуйсуң. Бул ал башка намаз десем. Эмнеге де ал кандай деди. Ана мен мынтип түшүндүрдүм. Өзүңдүн личный вопросторуң менен кайрыла турган намаз. Өзүңө керек нерсени сураган. 5 маал парз болсо, бул өзүң үчүн болгон намаз десем, ал тамашалап атпайбы. Тиги байкечи. Сен Кудай Тааладан керектүү нерсени бербесе, түндөсү да туруп алып эле жакалап эле бере турбайсыңбы деп ал ошентип калды. Бир күнү эртең менен намаз окуйын десем, четке Абдулла байке жатып алыптыр. Мен айттым, Абдулла байке четти бериңизчи, мен четинен ошо жакты стенаны карап окуйм. Азыр андан кийин мен жатып калдым да. Азыр мен окусам, сиз тарап биякта сиз жатып калып атпайсыз. Бербей койду. Кайчай. Жатырчы депчи. Улуу кишилерден булар мен. Анан чыккан жокмун. Эртең менен туруп башка биякта бут кийимдер бар, места жок. Анан өзүмдүн төшөнчүмдү жийдим дагы. Анан Абдулла мындай жатат да. Анан Абдулданы карап, Аллаху акбар деп окуй баштадым да. Ал мындай жатат да. Анан тийип көзүн ачса, мен аны карап алып окуп атам да. Анан кийин кызыктап кетти дагы. Туруп алып эле жылып барып аягына отурду. Анан кийин өзүнүн төшөнчүсүнөн жылып кетчимин да. Анан мен бүткөндөн кийин жылчай бияка деп ордум. Эртең айтпадым эле дедим. Кече эле өрбөйсүзбү депчи. Анан түштө дагы келип түшкү намазды окуп алып анан багы көз өтүп кеткен бир туугандарымдын аттарын атап мынтип анан ошолорго багыштап окуп атам да. Бирөө мен окуп атсам бирөө келип аркама келип отурду. Эшик ачылып келип отурган. Окуп бүтүп мындай кылсаң жан булагай отуруптур. Анан ал тийиш атпайбы. Сен аягында азыр Куран окуганда жаман көп кишинин фамилияларын айттың. Кимдерди айттың деди да. Анан десем, туугандарымды айттым деди. Көз өтүп кеткен туугандарымды айттым десем, байкуш сен да тууган деле калбай калган. Жаман көп кишини айттым деп. Ал тамашалап калды. Ушуну тамашаларыңыздын арасында кошуп түшүрдүңүз эле. Ошентип анан ошондо бул кинодо болгон окуя. Ошон менен анан мен Молдон ролун ойноп калдым. Ошол Айыл өкмөттө. Анан озвученияга келгенде, бирок ошол кинодо менин үнүм эмес. Башка бирөө. Мен бошобой калып, мен ордума тиграматлык бопуш ошол эметип койгон. Анан ошол жерде мындай жери бар болчу. Жана рупор сүйлөгөнчү. Ошон менен мен үстүнө чыгып, Аллаху акбар десем, ал сүйүм көрөткөн иштебей калып атпайбы? Ал не жаңыш керек болчу да айылгачы. Анан иштебей калып батарейкасы отуруп калган ушундай. Эчтеке деле оюмда жок, мындай чап рас десем иштеп кетет да. Рас деп өзүм баягы көнгөнүм боюнча рас десем. Кийин ошону режиссер кошуп коюптур. Кесип кодду ойлогонсуз да. Ал эчтеке деле оюмда жок, ошол жерин ошентип койгом десем, анан күлкүлүү болсун деген окшойт. Ошентип режиссер кошуп коюптур. Ошентип кино тартылып калганбыз ошол немеде. Жогоруда айтылып өткөн агаларыбыз, куудул агаларыбыз, ошолор менен негизи эле атагы чыккан улуу муундагы куудул агаларыбыздын көпчүлүгү менен сиз иштешип калдыңыз. Ошолор менен кандайча аралашып калдыңыз? Негизи эле кандайча куудул болуп калдыңыз? Эмне себептен куудул болдуңуз? Туугандарыңызда, ата теңизде барбы куудулдар? Сиз чыгармачылыгыңызга ким түрткөн, ким түртүү эле дегендей. Негизи башынан алып көргөндө мектепте өздүк көркөм чыгармачылык болуп ырдап, башынан мен куудулдук демем жок болчу андай. Куудулданайын деген. Өзүм деле азыр куудулдун деп эсептебейм мен. Мен бул куудулдугум менин аракетим эле. Аракет кылып өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Артист. Мен өзүмдү мындай мурда ырга жакын болчумун да. Ырдап ошентип мындай куудул болом дегендер оюм жок болчу. Такырчы. Бул эмгек кылса болот да адам. Ошону айтайын деген. Анан куудул деп мисалы өзү туубаса куудулданган ар жагында бар адамдарды куудул десе болот. Маселен, мындай жөнөкөй сүйлөшүп отурганда Күмөндөр байкеде ушул нерсе бар. Бар. Куудулдук эме бар. Анан раматлык Манас. Манасты биз баарыбыз куудулап чогулуп отурганда деле мынтип ушул азыр Манас күлдүрөт деп эле ошол. Манасты карайт элек да.
Мен мисалы кудулдана турган болсом кандай кылам? Мен азыр тарбиялык мааниде болсун үчүн бир окуяларды алам, көрөм көчөдөн, эстеп калам. Анан ошолорду кагазга түшүрөм. Анан жазам. Анан ошону кайра иштеп чыгам. Мынтип айтыш керек, тинтип айтыш керек, бул окуяда муну айтыш керек, тинтиш керек деп кадимгидей иштеп эле. Анан ошону алып чыгып сахнада айтып чыгам. Аны мен жашоомдо мени куудул деп элестетип алгандар мени качан күлдүрөт деп күтүп жүрөт болуш керек да. Анан көнүп калган боюнча сен жаныңа отурсаң эле мен жылмайып карап эле азыр күлдүрөт болуш керек деп күтө болуш керек. Мен жанымда жүргөндө мен наоборот жашоодо мен сүйлөшпөйм. Көп сүйлөшпөйм. Ойлонуп жүрө берем көп. Ойлонуп, ошо бирдекелер жөнүндө ойлоп, тигини мынтип коюш керек экен же тигини айтыш керек экен. Анан негизи эле өзү тамаша эмнеден чыгат? Туура эмес болгон нерседен анан ошону туура тамаша жол менен айтып чыгасың да. Ошондон чыгат. Ошон үчүн мен башында кудул болом деп эле ырчы болом деп аракет кылып жүрчүмүн. Мектептерде ырдачымын. Бишкекке чейин училищенин атынан келип Бишкекке чейин конкурска келип катышып кеткем. Анан кийин армиядан келгенден кийин Раматлык Таалайбек Турганов деген жигит бар. Нурлан Тилебаев деген адагы көз өтүп кетти. ЛТРде иштейт эле. Азыр болсо тиги болот Жими деп коебуз. Жими деп ырдаган. Ушул төртөөбүз Кыргыз автомаш заводунда Ак Тилек деген группа болчубуз. Эң биринчи ошо жерде мен алып баруучулуктан ошол жерден баштайт элем да. Мен алып барышым керек болуп калган. Анан бул чыгат, тиги чыгат, анан ортосунда бирдекени айтып күлдүргөн болуп, андан кийин анан Чубак Сатаев менен таанышып калам. Анан ошо Чубак Сатаевдин жанына ал мени ырда деп шылдырак чертип, жана жанында Каныбек деген байке бар. Таанысыңарбы? Мындай карылдаган мындай чачуу узун болгон байке. Ал ошол жанында кошо чоң тегерек шылдыракты алып алып ырдачу экен. Анан экөө бир күнү баягы бирөөнө бирөө себеп да. Бирөө өлмөйүн, бирөөнүн багы ачылбайт болуп, бир күнү экөө уруша кеткен экен дагы. Гастролго чыгайын десе экөө таарынышып кетип калып, ордунда жанында ырдайт бара турган, шылдырак чете турган киши жок болуп калат. Анан мен Чубак Сатаев болсо Таалай деген менин агайым бар. Ошо менен дос экен. Анан экөө бир жерден конокто отуруп калып, мен кошо барып калып, анан кийин мен ырдасам мен шылдырак чертип, мен кичинекей шылдырак болчумун. Коштоп жанында ошентип отурсам, сен чертип неме деп турбайсың? Анын ырларын кылып жүргөнбүз да мурда. Кошулуп, экинчи голос кылып ырдап отурдук да отурган жерде. Сен мени менен гастролго кетип жүр, деди. Ысык көлгө барабыз деп. Мен Кыргыз автомаш заводунда иштейм. Өзүм артист болом деп жүрөм. Анан баягы сүйүнүп артист болом деп жүргөн болсом, Чубак Сатаевдин өзү жүр деп атса деп анан кокуйдан завод таштап коюп туруп ичип алып кетип калдым. Ошо менен бир айга чейин гастролдо жүрүп келсем, мени эмеден заводдон жумуштан чыгарып коюшту. Ошону менен анан Чубак Сатаевдин жанында ырдап калдым. Азыр 17 ыр Чубак Сатаев экөөбүздүн Золотой фонддо ырдаган ыры, Чубактын ырдаган ыры экөөбүздүн голосубуз менен. Кошо ырдаганбыз. Анан жанына шылдырак, анан кийин кайра Каныбек кайта келди, экөө кайра таарынышы жасылып, ошойдон биз группа болуп калдык. Анан мен концерт алып барышым керек болуп калды. Алып барганда анан Чубак айтып калды, ортосунда мындай жаңы эле ырдап бүтүп эле кирип эле бир чыныз чай ичкенче же суу ичкенче болбой эле кайра эле Чубак Сатаев чыгат деле чыкыра бересиң. Мындай айтпайсың бирдеке. Бирдекелерди айтып күлдүрбөйсүң деп. Анан деп анан анекдотторду бирдекелерден жаттап алып анан айтып ошентип жүрүп эле күлдүрүш керек турбайбы, мынтиш керек турбайбы деп жүрүп эле анан күлдүргөнгө көбүрөөк көңүл буруп калдым да. Себеби концертти толукташ керек болуп калды да. Ошентип жүрүп эле анан кийин ушу кудулдук тарапка өтүп кеткем. Демек башында ырчы болом деп жүрүп, капысынан болгон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, анан кудулдукка өтүп турсуз. Анан азыр кийинкилер мен ошол башынан эле кудулдан жүрөткөн деп ойлойт экен да. Сиз көпчүлүк кудул деп кабыл алат. Эми кудул болгондон кийин ырдабай эле койбойбу дей беришет го. Ушулар мени мурдагы немен билбейт да. Мисалы мен мурда Чубак Сатаев менен ырдап жүргөндөрдү көргөндөр алар менин теңдештарым. Алар уже 50-60ка чыгып калды да. Кийинкилер болсо мени как кудул катары эле көрүп калышкан. Анан ошон үчүн ошол себептен болбой эле азыр ырдай бергеним неме, табиятымда ошо ырга жакын болчумун өзү. Жакында Кайрат Нуртастын ырын ырдап чыккан экенсиз. Бирөөнүн жазган комментарийин окудум. 60ка чыкканда алдыга жылган борон чыгармачылыкта мындай да. Ал жазган сөзүн жазган акындын сүйүүсү. Обонун чыгарган Нуртастын сүйүүсү. Анан аны жакшы көрүп,
көрмөн катары. Ана угуп жүрүп, анан кийин аны кыргыздар деле ырдасынчы, аны казакча билбей атышпайбы деп которуп алып анан ырдап койгон ал мен. Мисалы ошол сыяктуу эле ал менин сүйүүмө эч кандай тиешеси жок. Сүйүү демекчи бир убакта сиздин ушул кудулданып бир айтып чыккан жакшы темаңыз бар. 40 жашта эркектер башкача сүйөт, 50дө башкача, 60да башкача деп. Азыр өзүңүз ушу 60тын кырына келип калдыңыз. Сизде жүрөгүңүздөгү сүйүү өзгөрдүбү? Жок эми ал биз эми азыр сүйүүнүн жана өзүңүз айтып аткандай этаптар менен анан эмеңе кураганга жараша сүйүү болушу мүмкүн го. Анан эми биз бирөөнү сүйөбүз деп көңүл буруп эмете турган возраст эмеспиз да. Биз азыр бала бакыра, небере чөбүрө дегенге болгон сүйүү, анан келечекке болгон өзүбүзгө кеңеш катары кийинки муунга айтып кетели деген сыяктуу сөздөрүбүздү айта турган, анан болбой эле табиятыбызда көнүп калган үчүн ошол жана дагы эле мына азыркы эртең концертте дагы мен көбүрөөк ырдайм. Түрктүн ырын ырдайм. Мен ошондой бир мүнөзүм бар. Плагиат деп коюшат го, бирок как плагиат катары деле эсептебей эле, ошол кимдин ыры болсо ошол ыры деп айтып эле. Бирок ушуну менин көңүлүмө жакты эле, ушул мүмкүн болсо силер деле угуп койгула деп эле. Стас Михайловдун "Она не любит одиночество" деген ырын кыргызча которуп алгам. Түрктүн бир ырын кыргызча которуп алгамын. Казактын эки ырын кыргызча ошо "Сени сүйөм", анан дагы бир эки баланын дагы бир эки ыры бар. Кыскасы бир 6-7 ыры ырдалат. Мен ырдайм да бул концертте. Жаңы ырлар бүт. Ошо "Сени сүйөм" сыяктуу эле даярдап чыкканмын. Башка да меймандар болобу концертиңизде? Бар, бизге ырчы бийчилер дегенде катышат, ырларыбызга ошо подтанцовкасы менен бийчилерибиз катышат, бийлеп беришет. Андан тышкары тиги Бегалы деген, Баяман деген, Өмүрбек деген кудул жигиттер бар, интермедияларыбыз бар, чогуу ойнойбуз. Бул концертте могу алдап кетип үйлөр салып алдап кетип атышпайбы? Ушул компаниялар жөнүндө, үй салган жөнүндө тамашаларыбыз бар. Жолду кече ролик кылып чыгарып атабыз. Жол салып жана азыр шаардын ичинин баары эле жолдо тешилип эме болуп калды го. Ушул жол салгандар жөнүндө тамашабыз бар. Тил маселеси болуп атат, тил жөнүндө тамашабыз бар. Андан тышкары берки балдардын өздөрүнүн тамашалары бар. Мен дайыма жалгыз чыгып сүйлөп калмай адатым бар го. Албетте эле аял зат жөнүндө көп тамашалап калам го. Ошол сыяктуу дагы тамашаларыбыз бар. Анан ыр менен тамаша аралашып, жата бир 3,5 сааттай концерт болуп кетет болуш керек. Тамаша демекчи, менде ушундай суроо туулуп жатат. Эмне үчүн бизде куудулдар жалгыз сүйлөп, мисалы жана казактардын куудулу бар го, Турсунбек, ошого окшоп жалгыз чыгып, орустарда болгон, Задорновда кимдер, ошолорго окшоп мындай сүйлөп түгөндөр аз да, бирок сизден гана көрөм ошондойду. Жалгыз өзү чыгып сүйлөгөн. Анан бизде көбүнчө куудулдар интермедиа ойношот да, ошол. Бизде мындай экен. Биздин мүнөзүбүздө эми көнүп келатат. Солировать этип, сольный выступление деп коет орустар. Жалгыз чыгып монолог айткан. Убагында эң биринчи муну ким баштаган? Жаныбек баштаган. Анан Манас баштаган. Жалгыз сүйлөгөндөрдөн да. Андан кийин мен жалгыз 2 саат концерт коюп, ошол кезде деле Россияга барып, ошентип концерт коюп жүргөм. Ошол мен монолог жалгыз чыгып сүйлөгөнүмө эми гана эл кабыл алып көнүп келатат. То есть демек кабыл алуусунда. Анан эми кыргыздардын баягы көз карашы өсүп, дүйнөнү көрүп, баардык нерсени эме билип, информация көп болуп калды. Ошол себептен азыр кагазга да жазып алып орустар окуй берет го. Ушул учурда келди. Биз деле кагазга аябай болгон жакшы окуялардын баарын жазып алып окуп, күлдүрсөк дагы азыр күлө турган учур келди. Бул эмне кагазга окуп алып айтып атат дебей турганга келди да. Бул орустардан мурда бар эле да. Анан эми бизден кийин дагы көпчүлүгү жалгыздыкка өтүп башташты. Азыр мисалы Союзбек бар, жалгыз сүйлөйт. Болсунбек бар, да кудулдардан жалгыз сүйлөгөндөн. Жакут бар. Көп эле калгандардын баары жалгыз өтөт. Себеби бул жерде мындай деген толук жалгыздыкты кабыл албай аткан элдер дагы күнөө элек
Биз интермедияга жакын экен биздин эл. ооба. Ошо себептен ким интермедиясы бар концерт койсо, ошого көбүрөөк келет. Туура. Комедий кинолорго да көбүрөөк барат экен. Ошону менен азыр мисалы интермедияны ким ойнойт? Тынар интермед ойнойт. Көп жалгыз сүйлөй бербейт. Баягы өзүнчө концерт коюп барып, жалгыз концерт коюп барып калып эле, ошондон анан жалгыз чыгып сүйлөп коюп калбаса, калган көпчүлүгүн интермедияга басымдуулук кылат. Абдылда байке да ошондой. Күмөндөр байке да интермед ойнойт. Рахман агай дагы интермедия жасат эле. Биз кыргыздын өзүнүн мүнөзү, көз карашы мындай көрүп, бирдекени туура, ошону жакшы көрөт экенбиз. Анан бирибиз мындай шылдыңдап турса ошого күлөбүз да. Бирөө сөз чыгып алып, бирөөнү басып туруш керек болот. Анан ошону шылдыңдап же бирөөнү айтса, деп аябай күлөбүз. Ошондой мүнөзүбүз бар. Бир убактарда сиздин жакшы көрсөтүүңүз бар болгон Борончу шоу деген. Абдан кызыктуу алып барчысыз жана просмотрлар ушунча көп болгон экен. Эмне себептен токтотуп койдуңуз? Мен дайыма жаңы бир көрсөтүүлөрдү ачканга аракет кылам. Ал Борончу шоу НТС программасында болчу. Андан кийин мен КТРге жалпылык кылайын деп комедия клубтун форматында кылып да 1 жылга чейин кудулдар жаңылыктарды алып чыксын, өссүн деген мааниде площадка түзүп берейин деп аларга аянтча. Анан кийин элдин арасында дагы жаңы чыгып аткандар bir жерге концерт коеюн десе ага эл эч ким келбейт да тааныбагандай. Бул жерде даяр телевидениеде съемка болуп атса, элдер келип отуруп атса, ошол жерде чыгып алып өздөрүнүн өнөрүн тартуулап, анан жаңылар чыксын деген максат менен 1 жыл эме кылдым, өткөрдүм. Аябай просмотрлар да жакшы болду. Просмотрлар жакшы, чындап. Бирок комедия клубтун форматында бол аябай жакшы болду. Биздин балдарыбыз өзү да көнө эле экен, кудулдар дагы. Мен жанагындай отургусуп алып, балдарды маңдайга отургусуп алып, элдерди аркасына отургусуп коюп кылып атпаймынбы? Ошого чыдабай да коюшту кээ бирөөсү. Анткени жашынып туруп анан чыга калып, кайра кирип, кайра жашынып калып, анан эл менен 2 саат ошол жерде отуруш аябай кыйын болду да, байлап койгондой эле болду. Мен муну түшүндүрөйүн десем, кабыл албай койчу окшойт. Мен мындай кылган болчумун. Бул мындай аябай жакшы нерсе да. Мен мисалы бир концерт алып бара турган болсом, байкап жүрсөңүз керек. Мен ошо сахнага отуруп алам. Ооба. Анткени эмнеге отуруп алам? Мен бүт көрүп турушум керек. Тигини сүйлөп аткан, эмне деп сүйлөп аткан, ырчынын эмнеде ырдап аткан, ырында эмне экен, мазмуну эмне жөн ырдады. Ошо ырдап бүтөөрү менен ошо сахнада карап турам да, бүтөөрү менен аралашып кетип, азыр мына бул кыз мынтип ырдады, же мындай ырдады, бул мындай ырды айтайын деген экен, бул ою мындай экен деп, же бир тамашаны айтып бала кирип кеткен болсо, булдай жөнүндө айтты деп анан туура эмес тамашалап алган болсо, аны тамашалап кайра куудулдун өзүнчү эми мындай деп, жаш бала мынтип атат окшойт, мынтип калды окшойт, сиздер мынтпеңиздер деген болуп, то есть баардык нерсеге аралашып туруш керек, алып баруучу дегенчи. Бизде кандай болуп атат? Жазып койгонбуз. Тынар чыгат, Абдылда чыгат, Болсунбек чыгат, Союзбек чыгат, жазып койгонбуз. Билет ал 7-чи номерде Болсунбек чыга турган болсо, ага чейин ар жакта жүрө берет сүйлөшүп, ар ким менен өздөрүнчө бирдекелерди ха деп сүйлөшүп отура берет. Анан сен номериң аз калды. Даяр тур десең анан кийин келип туруп анан элге аралаша элек да, бияктан чыгып келатат да, тияктан чыккан бойдон чыгат да, ошо бойдон өзүнүн даярдап жүргөн мурда немеси болсо ошону чыгып туруп айтат, кайра кирип кетип калат. Общение со зрителями деп орустар айтат го, аралашмай жок. Башка кудулдар эмне деп айтып атат, анализ жүргүзө албайт алар. Өздөрү эле чыгып өздөрүнүкүн айтып койду да. Бирин айткан экинчи коштоп кетсин деп койду. Тиги тилер отурду, өздөрү көрүп атпайбы? Атаандаштык пайда болсун. Болсунбек чыгып жакшы нерсени айтып күлдүрүп койду, элдер аябай кол чаптыбы? Мына жакта отургандардын ичи күйсүн. Белый зависть болсун. Мен да ушундай нерсени айтып күлдүрөйүнчү десин. Бири-биринин айтып атканына анализ жүргүзсүн. Мен мындан жакшы айтайын десин. Деп ушуларга ушул нерсени создавать эттим. Ошону чыдабай коюшту да. Анын үстүнө дагы баягы жаман айтпай жакшы жок дейт. Тиякта отуруп алып, кээ бирөөсү ичип алат да. Ичип алып, анан чыгып алып, бияка чыгып алып, алжаңдап анан бирдекени сүйлөп, тантып алып, тияга кирип кетип калса, анан бетин менен кыймылдап, анан бер жактан туруп алып, анан отмазка кылып жүрсөм. Анан кийин кээ бирөөсүн. Анан ушул нерселер болбош үчүн көзүмө кармап отургуп алдым да, байлапчы. Карап турам да. Бир жерде отурушат, ошол жерден эле чыгат, кайра ошол жерге барып туруп эле кайра отурат. Эң негизгиси өздөрү көрсүн, өз көзү менен көрсүн, өздөрүн бирөөлөрүн уступайт этип атканын көрсүн. Кимден кем экен, кимдин ашыкча экенин көрсүн.
стимул пайда болсун, ыңгайсыз болсун, өсүү болсун. Машакат болмоюнча өсүү болбойт. Мен дайыма чоң нерселерди уюштуруп жүрбөйм. Казак менен кыргыздар, өзбек менен кыргыздардын куудулдарын топтодум, футбол ойноттум, Ысык көлгө алып бардым. Ысык көлдө өзүнчө чоң шоу өткөрдүм. Ушундай нерселер көп өткөрөм. Бул то есть келечек үчүн Ысык көлгө келечекте куудулдардын чоң бир смеха панорама же болбосо юрмала деген сыяктуу нерсе болсун деп орустар менен сүйлөшүп юрмаланы бияктан Ысык көлдөн өткөрөлү деп дагы Петросяндын балдары менен да сүйлөшсөм, айтты өткөрсө жакшы болот эле. Уже юрмалада элдер деле көрө берип эме болуп калды. Элдерибизди бияка туристтер чакырганга дагы привлечение турист деп бияк жакшы болот эле десем, алар айтты баардык нерсе сонун экен Ысык көлдө деди. Бир эле нерсе жабык помещение керек деди. Бизде ачык экен. Ипподром деле ачык. Ар жакта Дордойду дагы жакшы бир эмесин салган, ал деле ачык. Эгерде ошону тиги байкебиз үстүн жаап туруп жасап берип койсо, крытый кылып, ошондо ошол жака чакырып, баардык улуттун куудулдарын алып келип, эме кылса, кыргыздар казакча да түшүнө берет, өзбекче да түшүнө берет, орусча да түшүнө берет. Кыргызча да түшүнө берет. Кыскасы, разносторонний зритель бизде бар. Ушул нерсени кылайлы деп дагы эле аракет кылып жүрөм. Ошол. Анан ушундай суроо туулат. Негизи эле бизде Кыргызстанда куудулдарды тарбиялаган, куудулдардын өсүүсү үчүн кандайдыр бир окуу мекемелери же болбосо бир уюм барбы ошондой? Биз эми Рахман кандай агай электен өтүшөт куудулдар? Ошону ойночубуз. Ар ким өзүнүн сатирасын өздөрү жазышат. Бизде ошондой да. Жазмакер, мисалы жана Турсунбек жөнүндө сөз болуп атпайбы? Турсунбекке деген 7-8 эме жазмакер жазып берет. Эгерде мага ошондой 7-8 жазмакер жазып берген болсо, мен күндө жаңы нерселерди айтып, жаңы неме менен жаңылыктарды айтып турат элек. Биз өзүбүздүн акылыбыз, ар кимибиз өзүнүн дараметибиз, деңгээлибизге ылайыкташкан тамашаларыбызды өзүбүз жазып алып чыгабыз. Биздин куудулар өздөрү жазып, өздөрү айтып чыгат. Өздөрү айтып чыгат. Ошонун арасынан кемчилиги да болуп калат, жакшысы да болуп калат. Эгерде со стороны виднее деп орустар айткандай, сырттан карап туруп жазган жазмакерлер болсо, Рахман агайга окшоп, мисалы Рахман агай только сонный эмес эме жазат эле. Интермеде жазат эле. Бизде жалгыз сүйлөп айтып бере турганды жаза турган болсо, биз деле чыгып туруп ошол нерсени айтканга дараметибиз деле бар. И бизде эң негизгиси эле эме элибиздин саны аз болгондугуна байланыштуу биздин шоу бизнес бизде өнүкпөй аткан себеби ошол. Бизде зритель жок. Азыр мына мындай эле оңой нерсени түшүндүрүп коеюн сизге. Стадион салынып атат дейле. Канча миңдик? 50 миңдикпи, 30 миңдикпи? Чоң стадион салынып атпайбы? 50 миң деп коелу, 50 миң киши бата турган болсо, 50 миң киши бата турган жакшы жаңы стадион менен салынган болсо, мировой ырчылардын баарын Кыргызстанга алып келип көрсө болот. Кызык жери эмнеде? Алардын гонорарын төлөп бергенге шарт түзүлөт. То есть Киркоровду деле 500 сомго көрө аласың, Пугачевосун деле 500 сомго көрө аласың. Адамдын саны да 50 миң адам 500 сомдон эле акча төлөп эле стадионго кирип эле көрөт ошону эле. Ошол нерсени мен эле уюштуруп келе алам. Анткени ошого көнүп да калат эл. Баланча деген звезда келиптир, сырттан келиптир десе, алардын гонорары чыгат. А биз эми 10 миң месталуу стадионубуз болсо, 500 сомдон алып келсек, кайсы расходун жаапкан, аларга деген укмуш аппаратура немеси, гонорары деген аябай чоң да. Ал эмес мен Ысык көлгө концерт уюштурганда деле өзүбүздүн эле кошуна эле артисттер чакырып келген, ар бирине эле уже 5 миң, 6 миң, 7 миң долларга, орустардын ар бирине 10 миң доллардан акча төлөп берип атпайбы. Мындай эле келгендер. Тияктан келгендер, Киркоров окшогондордун баары ставкалары 120 миң доллар, 150 миң доллар, 200 миң долларга келет. Тияктагылар 5 миллионго келет. Димаш азыр 5 миллион ставкасы 401 миң доллар да, 500 миң, 5 миллион доллар. Мисалы Турсунбек куудул, Казакстандын куудулу бул жака келип ийгиликтүү концерттерди коюп кетип атат. Бизден ошентип башка жака, Өзбекстанга, Казакстанга барып концерт койгон куудулдар барбы? Негизи болду эле биздин тарыхта ошондой.
Биз чогулуп койгула уюштурабыз деп эле атышат, бирок кое элекпиз. Анткени себеби биз койсок зритель кандай келет. Турсунбекти болсо бизге түшүнөт да. Кыргыздар түшүнөт. Анан бизде кыргыздарда да биз ошо эме кылганыбыз, башка жакта эле мактап эле дей беребиз го. Турсунбек келип 5000 сомдон концерт койсо кирет. 5000 сомдон. Эртең биз концертти Тынар экөөбүз 1000 сомдон коебуз. Дагы азыр көтөрүлүп калгандабыз. Аны кирбейт. Аны эме кылат. Көп экен дейт. Кымбат коюп атасыңар деп бизди урушат, комментарий жасаат. Акчадан башка жактан келген артистке жөн эле барышат. Өлүп калган турбайсыңар тиңден мындай ар нерселерди айтышат. Турсунбек деген келет экен 5000 сомдон десе, ой, аны барып көрүш керек дейт. Эгерде бизде баа көтөрүлгөн болсо, биз деле ошону жазып бере тургандарга деле биз гонорардын акчасын төлөп берип, биз деле сахнаны сопсонун кылып концерт кылып, сулуу кылып концерт кое алабыз. Анын баары финансы. Мисалы, Турсунбектин 5000 месталуу эмеде Казакстанда конгресс холго концерт койсо, 5000 местага 5000 сомдон болсо канча болот? Эсептеп көрөлү мындай эле. 5000 местага 5000 киши, 1000 эле киши 5000 сомдон алса канча болот? 500 миң болобу? Жок. 5 миллион болот. 5 миллион болот. 5 миллион бул 1000 кишиге. 5 эмегечи? 5000 кишиге 25 миллион болобу? Мисалы 5000 кишиге 5000 сомдон коет атпайбы? 25 миллион болот, Бул деген сөз канча так? 300-400 миң доллар болуп кетип атабы? 300 миң доллар болуп кетип атабы? Эмес, мындай эле эсептеп көрө берели. 2000 места бизге келсин Кыргызстанга. 5000 сомдон концерт койсун. 1000 деле болуп, 1000 эле киши кирсин 5000 сомдон. 5 миллион болот атабы? 5 миллион долларга канча болот мына? Эсептеп жүрөсүңөр өзүңөр. 1 миллионун 10 миң доллар болот атабы? 1 миллионун, 5 болсо 100 миң болот атабы мисалы. Bir концерттен ким концерт койгондо Турсунбек Казакстан концерт койсо, bir күн концерт койсо, bir күндүк концертинде 200 миң, 250 миң долларга акча түшөт bir күндө. Bir күндө. Эме элестетип көрөлү. 250 миң доллар акча түшкөн болсо, биз деле ошону 30-40 миң долларын сахнага жумшайбыз да. Биз деле ошол сахнадан фонтан аттырып ийебиз, салют аттырабыз, ак кууну сүзтүрүп ийебиз мисалы да. Эмне интермеде ойной турган болсок эле аркасын баарын экран кылып, толтуруп, керектүү нерселердин баарын коебуз, кийимдердин түрлөрүн кылып, эмне болсо ошондой даярданабыз. Анткени ошого жараша болот да. Эми 500 сомдон концерт коебуз 1000 кишиге. 500 сомдон. Азин арендабыз, сахнанын арендасы, көчөдө койгон реклама деп болгон, ошол 500 сомдон 1000 киши келсе, расходубузга 300 миң акча кетсе, ошол түшпөйт. Биз жөн эле Бишкекке концерт коебуз, эл үчүн коюп коелу, съемка үчүн деп коебуз. Анткени ал съемка эмне кылабыз? Элдерге таркатабыз, YouTube'тардан таркатабыз, аны көрсүн. Россияда жүргөндөр, жумуштан кыйналып келгендер, чарчап келгендер келип көрсүн, YouTube'дан көрсүн, ооруп аткандар больницада жатып алып көрсүн, кары кишилер үйдө жатып алып көрсүн. Көрсүн, элдик адамбыз да, иштеп берели, күлдүрөлү, ошону алар көрсүн. Ошон үчүн бизде шоу-бизнес өнүкпөйт, шоу-бизнес албайт. Ошон үчүн ырчыларыбызда деле бир ырчы концерт кое турган болсо, ошол жанагынтип сахнаны укмуш кылып, ошол эле биздин азыр эмне себептен Өзбекстан менен Казакстандын съемкаларында деле концерт коюп аткан залын караганда Россия менен тең болуп атпайбы? Акча жумшалат. Бизде эчтеке акча жумшай албайбыз. Эртеңки концертте кечирип гана коет экенсиңер. Биздин тамашабыз гана жаңы. Анан сахнанын аркасына жанагынтип салют аттырып, фонтан аттырып, эмени кыла албайбыз биз. Ошол спорт сарайдын же башка жактардан жалдап, кичине баягы көшөгөлөр үстү өзгөртөбүз.
Болду. Калганын тамашабызды жаңырыбызды коюп беребиз. Ооба. Азыркы сизге дагы бир суроо. Азыркы биздин саясатка кандай карайсыз? Жана бир убакта өзүңүздүн кандидатураңызды президенттикке коем деп жүрдүңүз эле. Андан бери көз карашыңыз өзгөрдү биздин саясатка. Азыркы учурдагы жүргүзүлүп жаткан саясатты кандай баалайсыз? Азыркы учурда саясатка жакшы көз караштамын. Анткени себеби качантан берки токтоп калган нерселер жылыш болуп атат, өзгөрүүлөр аябай болуп атат, билгендери бар, билбегендери бар. Ушундай эле өзгөрүштү башынан баштап эле баштай бергенде президенттерибиз азыр биз аябай эле өнүккөн өлкөгө болуп калмакпыз. Биз Кыргызстан бир эле туризм менен эле өзүбүздү аябай багып алсак деген шартыбыз ушунчалык сонун. Тообуз, жерибиз, суубуз, эмне деген гана сонун нерселери бар. Анан жок деп эле жаман күнүп алганбыз. Өзүбүз коом өзүбүз да кичине жаңыланышыбыз керек. Баарын эле өкмөт кылыш керек, ушулар кылыш керек эле дей бербей, эшигиңдин алдын өзүң деле шыпырып койсоң болот, өкмөткө шылталабай. Элементарный нерсе Өзбекстанга барсаң, саат 8-ден 8:30 чейин шаар таптаса болуп калат экен. Эмне дегенде? 8-ден жарым сааттын ичинде. Анткени ар бир эл эртең менен туруп өзүнүн эшигинин алдын шыпырат, үйлөр жөнөкөй так. Мекемедегилер барат дагы мекеменин алдын эшигин шыпырат. Ошентип отуруп 8-ден 8:30 чейин шаар таптаза болуп калат экен. Биз болсо эртең менен чыгып кетип бирдегени бияка ыргытабыз, кечинде келе атам бияка тегип кетип калабыз, тияка тегип кетип. Өзүбүздөн дагы да. Өзүбүздүн мышлениябыз, өзүбүздүн көз карашыбыз өзгөрүш керек, жардам беришибиз керек. Азыр мына канча деген нерсе сатылып кете турган нерселер токтоп калды, уурдалып кете турган нерселер токтолуп калды, уурдалгандар кайра кайтарылып атат. Кыскасы, мен азыркы президентибиздин саясатын колдоймун. Ага аябай жандоочу кийик аттырат болуп колдоп жүрүп жүргөн досунун саясатын да колдоймун. Потому что бул өлкө азыр кетип калып башка бирөө келип калса, мурдакы нерсеге кайра түшүп калабыз. Андан көрө ушуларга колдоп турушубуз керек да, ушулар колунан келишинче, анткени бул өлкө кыргызча айтканда башын канжагага байлап коюшту. Анткени канча адамга жаман көрүнүп атат. Биз жөн эле кошуна менен уруша кетсең, же бирөөнө кат айтып койсоң, ошол эми мага эмне дейт деп канча кыжалат болосуң, анан канча деген адамдардын баягы коррупционер болуп кеткендердин баарына жаман көрүндү, канчасы душман, канчасы азыр ушуларды кармасам кол салат элем деп жүргөндөрү канча. Кыскасы, башын канжага байлап койгон жигиттерге колдоо көрсөтүшүбүз керек, анткени жалпылык үчүн болуп атат да. Колдон буттан алып, бардыгыбыз өз колубуздан келген ишибизди майын чыгарып жакшы жасасак, биз өнүгүү жолуна түшүп баратабыз буюрса. Бар нерсебизди колдоп алайлы, мекенибизде ар дайым тынчтык болсун. Эми сиз да биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы кабыл тилектериңизди айтып кетиңиз. Көрүүчүлөргө дайыма эле айтам, элибизде тынччылык, токчулук болсун, бейпилчилик болсун, береке болсун. Тынччылык болсун. Жерден асмандан келечү балалардан Кудай сактасын. Калганы болсо акырын-акырындан кыла беребиз. Анан 25-inde концертке келип кетиңиздер. Ооба. Апрелде. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен бүгүн Борончу Кудайбергенов агабыз болду. Барыңыздарды концерттен күтөбүз.